Саламатсыңарбы 3 классынын окуучулары? Кезектеги сабагыбызды баштадык. Балдар, бүгүнкү сабакты мен 4 сап ыр менен баштоону туура көрдүм. Сүйүктүү менин мектебим, кандай сонун окуган, кандай сонун достор менен китеп окуп олтурган деп мектеп убактарды эстеп, алтын эрежени сактап, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Балдар, эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта кийим кечелер жөнүндө сөз кылганбыз. Силер билесиңер, кийим кечелер түзүлүшүнө карай 3кө бөлүнөт. Алар эркектердин кийимдери, аялдардын кийимдери жана балдардын кийимдери. Дагы балдар унутпагыла, кийим кечелер жыл мезгилине карап дагы бөлүнөт. Ал эми кийим кечелер стилине карай классикалык, спорттук жана ошондой эле майрамдык кийимдер жана күнүмдүк кийилүүчү кийимдер болуп бөлүнөт. Эми балдар, китебиңердин 42-бетинде берилген сүрөткө көңүл бурабыз. Балдар, сүрөттөн эмнени көрүүгө болот? Ооба балдар, туура айтасыңар. Биринчи сүрөттөн өтө таза, таттынакай кылып жыйнап койгон, атына заты жарашкан Тазабектин бөлмөсүн көрүүгө болот, Ал эми экинчи сүрөттө болсо, жалкоо кийимдери чачылган Жалкообектин бөлмөсүн көрүүгө болот, Андан кийин экинчи көнүгүүдө сөз айкаштарын тапкыла дейт. Демек, бул жерде ошол эле Тазабек менен Жалкообек берилген. Балдар, мен силерге ушул экинчи көнүгүү боюнча сөз айкашын түзүп көрсөтүп кетейин. Мисалы, Тазабек колу бети таза, ал эми Жалкообек колу бети кир. Дал ушундай кылып, мен көрсөтүп өткөндөй кылып, сөз айкаштарын түзөсүңөр, числону жазасыңар. Андан кийин 4-чү көнүгүүдө тарбиялуу бала деген ыр турат. Ошону жаттап, мага видео кылып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Силер менен мен Эсенали кызы Элизада болдум. Саламатта калгыла.